Понятно. Саламатсызбы, Назира айым. Биздин ошол бүгүнкү баарлашууга макул болгонуңуз үчүн терең ыраазычылык билдиребиз. Ушул баары билгендей эле акыркы ошо жарым жылдын ичинде сиз абдан коомубуздагы чоң бир көйгөйдү көтөрүп жатасыз. Анан ушул именно үй бүлөдө болобу, деги эле аялдарга болгон зордук, зомбулук жөнүндө биздин коомдо ушундай чоң көйгөй бар экенин сиз аркылуу абдан талкуулар көп болуп жатат. Анан алгачкы эле суроом, сиз бул көйгөйлүү, ушул маанилүү теманын үстүнө кантип келип калдыңыз? Ушул теманын үстүндө качан иштеп баштадыңыз? Сизге эмне түрткү болду? Эми Instagram, Facebookка катталган баягы илгери эле катталасың, анан дайыма ушул сенден кеңеш сурап, кандай кылсам болот, эмне болсо болот, үйдө ушундай зомбулук көрүп атам, күйөөм мындай, анан кайненем мындай мамиле жасайт деген каттар абдан байма-бай болчу. Мурун үй бүлөлүк эле баягы кайнене мамилеси, күйөө мамилеси деген темада гана дайректке өз алдынча жооп берип, ушундай маек куруп жүргөн болсок, андан кийин ыдыкка өттүк, зомбулукка өттүк. Ал болсо жанагы мага ар кандай эркектер дагы сүрөттөрү менен жөнөтүп, сексуалдык түрдө бир ар кандай сунуштарды жасап байма-бай кат жаза беришет да. Анан бул нерсе баягы мен ачык-чачык жүргөнүм үчүн, балким элдик айымдардын баарын эле ушундай жиберет го деп ойлоп эле мурун маани берчү эмесмин. Анан кийин бул нерсе аябай тажатты жана жийиркентти ушунчалык деңгээлде. Анан аны бирөөсүн ошо фамилия аты менен кошо чыгарып, эмдигиде силерди ушинтип уят кылам, ар бириңердин фамилия атыңардын баары менен чыгарам деп анан чыгара баштадым. Чыгара баштаганда анан кыздар Назира эже бизге дагы жазат, менин жолдошум бар, балдарым бар, WhatsApp'ыма ушундай сүрөттөр келе берет, видеолор келе берет деп анан алар да жаза баштады. Анан маршруткадагы ыдык тууралуу сүйлөшө баштадык. Анан аларды да чыгара баштадым, ушинтип мени кармалап, анан ушундай деген окуялар көбөйүп кетти. Анан баягы араң эле турган, ириңдеп турган жара өзүнөн өзү жарылгандай болду дагы. Анан андан артынан ошол үйдөгү зомбулукка өттүк, үйдөгү ыдык көрсөтүүгө өттүк, өзүнүн атасынан, кайнатасынан, бир тууганынан ыдык көргөндөр. Негизи эле ошол ыдык көргөндөр, анан зомбулук көргөндөрдүн баары мындай алыстан чоочун киши келбейт экен, көбүнесе 90% мага жазган каттардын баары ушул өзүнүн тегерегиндеги эң жакын ишенип жүргөн жана туура эмес мамиле кылат деп күтпөгөн адамдарынан ошондой мамиле көрүшөт экен да. Анан ошентип анан бул жара жарылып кетти өздөрү. Анан улам чыгарып бердим, анан аягы суюлчу да эмес да. Мен канчалык чыгарган сайын ошончолук көп каттар келе баштады, ошончолук көп арыз муңдар түшө баштады. Анан ушундай өтө жүрөктү титиреткен дагы окуялар болду, мындай ар кандай оорлошуп да кетти. Анан мындай срочно азыр тез ара жардам бериш керек болгондордун баарын алып чыгып алып, анан кадимкидей эл өздөрүбүз эле бир психолог чыгат, юристмин, адвокатмын деп дагы бирөө чыгат, дагы бирөө мен болсо бул жагынан жардам бере алам деп кийим кече жагынан жардам бере алат, же кээ бирөө болсо мен ушул кызды окутайын деп анан мен менен жашасын, үйүмдү берейин дегендер болуп, анан ушунчалык мындай бул нерсе өсүп кетти да, өнүгүп кетти. Чоң рахмат, Назира айым. Ошо айтсаңыз, акыркы убактарда ошо сиздин таасириңиз менен дагы деги эле коомдо ошо массалык маалымат каражаттарында күндө аялдарга болгон ыдык, аялдарга болгон зордук, зомбулук жөнүндө чыгып жатат. Бул көйгөй биздин коомдо дайыма эле болгонбу, же ушул акыркы жылдары эле абдан актуалдаштырып кеттиби, же бул дайыма эле болуп жүргөн көйгөй ошо массалык маалымат же интернеттин жардамы менен, соц тармактары менен азыр эле чыгып жатабы? Жок, азыр эле чыккан жок. Анткени мага жазган каттардын баарында көбүн эсе 70 жаштагы кайнатам, 80 жаштагы чоң атасы ушинтип тийишип деген нерселер көп. Демек, элестет, абышка 80 жашка чыгып атса, жок эле дегенде 50-60 жыл аралыгында ал кимге гана ыдык көргөзгөн жок, кимге гана зомбулук көргөзгөн жок, кимге гана жанагындай туура эмес мамиле кылган жок. Ошон үчүн бул деген алмыстактан эле келаткан нерсе окшойт да. Тереңибизди, тарыхыбызды ар жагын казсак, балким далай окуя чыгаттыр. Баягы чоң энелер, чоң апалар менен сүйлөшүп калсаң, мен күйөөгө тийгенде бала болчумун, курчак ойноп жүрчүмүн. Анан деген күйөөмдүн койнуна кире албай
бактын үстүнө чыгып кетип ошакта уктачым деген баягы окуяларды угуп калгам да. Анан аябай анда мындай илгери ошондой болгон турбайбы деп мындай элес алчу эмессиң да. Анан кийин анан азыр мынтип аңдап байкуш кенеде балдарды ошентип эле баягы кыздарды күйөөгө берип эле мындай тумак менен бир чаап анан жыгылбай калса бышыптыр деп эле үйлөнөрүчү эле го илгеричи 9 жашында эле анан мынча жашында мен чоң энемде эле айтып калчу да мынча жашымда күйөөгө тийгем деп элечи. Анан демек мен ойлойм да бул нерсе тарыхыбызда түздөн эле келаткан нерсе окшойт. Муну биз деген баягы интернет жок, анын үстүнө бизде эл эмне дейт деген менен катып барбайбыз го. Анан кой окуй, эл журт укса шерменде болобуз, оозуңду бас, тимеле кой деп анан жазган каттарда көрсөңүз, апама айтсам, унчукпа деди, эл эмне дейт деди. Кээ бир аялдар болсо мен макул азыр өзүмдүн атам зордуктап атат десе, кое тур, мен ушунча балам менен каяка бармак элем, анан кантип бакмак элем деп айтат экен да. Ошондуктан баягы бул нерсе мурун аябай мындай жабык жеңдин ичинен эле бүтүрүп эле жым кылып эле эч ким укпасын билбесин койгоп уят өлүмдөн катуу деп алышып эле далай аял сыныптыр, далай аял баягы өлүптүр, далай аял мунун запкысын жептир, анан бирок унчукпаган бойдон кетиптир да. Азыр болсо жанагындай сонун долбоорлор чыкты, анан сексуалдуулук, сабаттуулук деген эмне деген темалар көтөрүлө баштады. Мына өзүм мен Чубак ажынын программаларын көрүп отурсаң эле, Чубак ажыны баягы сексопатолог, уролог кыла беришет го, гинеколог кыла беришет го. Анан ушуларды көрүп отуруп аябай таң калгам. Бизде ушундай адистер жокпу? Эмне үчүн ушул кишиден сурашат? Бул деген адис эмес да деп анан аябай таң калып анан ушунун үстүндө программа жасадым. Гинекологду алып келдим, урологду алып келдим. Бул орус тилинде маалыматтар жетиштүү экен дагы, кыргыз тилинде маалымат жок экен. Жөнөкөй элементарно эле ич кийимди канча жолу алмаштырыш керек, прокладканы канча жолу алмаштырыш керек деген темада эч ким эч нерсе билбейт экен. Анан жөн эле элементарно ошондой жөнөкөй тазалыктан баштап, гигиенадан баштап, ар бир оору жанагы ар кандай оору сактанбаса кандай оорулар болот, аборт деген эмне иши момундай оорчундуу темаларга чейин кирип аттык. Анан мени албетте мындай өөн учураган үчүн башында сөгүп атышты, бул мээсине тээп кеткен, анан бойдок аял алеле булеле деп атышкан, бирок мен элдин көзүнчө бири-бирин сөккөн менен жашырынып алып телефондон көргөн аябай көп эл бар экен. Ошентип жакшы нерселерди тарата алдык да, бул нерселерди таратып баштагандан кийин эл аңдай баштады. Мынтсе болбойт турбайбы? Бул деген туура эмес турбайбы? Бизге бул норма болуп калган. Баягы мага жазып аткан аялдарга эмне үчүн мен жардам берип атам? Анткени бул нерсе менин башымда да болгон. Кичинекей кезимде ал нерсени көргөм. Чоңойгондо шоу бизнесте аралашканда сени концерттерди алып бардырабыз, сени кыйраттырабыз, мен менен ушундай төшөктө болушуң керек деген сунуштар байма-бай келген. Мындай нерсени жутуп эле биздин коомдо норма экен деп ойлоп жүрө бересиң. Анан кийин гана момундай сабактар келип, бул норма эмес. Бул эркек андай мамиле жасабаш керек аялдарга. Антип сүйлөгөнгө болбойт деген сабактар кире баштагандан кийин бул болбойт турбайбы деген нерсе чыгып, анан булну менде дагы ушул көйгөй болгон деп анан баягы бири-бирин көрүп, менин кичинекей кезимде да ушунча экен деген каттар аябай көп болуп атпайбы? Демек, бизди муну мындай норма катары эле мындай кадимки эле тамак жеген сыяктуу эле же бири-бирибиз менен сүйлөшкөн сыяктуу эле өөн учурабаган нерсе катары көрүп калганбыз да. Азыр эми ойгонуп, мындай аңдап, бул туура эмес экенин эми сезип атабыз. Чоң рахмат. Назира айым азыр жогоруда айтып кетпедиңизби? Ушул эл эмне дейт деп ушул жертва болгондон бизден аялдар өзгөчө ушул ыдык темасынан коркушат да. Анан акыркы убакытта байкасак, ошо сиздин Instagram, Facebook баракчаңыздагы посттордон мындай сизге болгон ишеним пайда болуп, анан ачык айтып жаза башташты. Ушул ишеним пайда болуу үчүн, ушул коркпош үчүн мындан ары эмне кылыш керек? Сизге кантип, как удалось деп коет эмеспи орусча? Кантип сизге ушул удалось? Неме болду? Мен өзүм мындай көкүрөгүмдө эмне болсо баарын жашырбай төгө берген аялмын да. Мен жана жөн эле ойлор блогум 2017 жылы мен ажырашкандан кийин
Анан ажырашкан аялдын коомдо орду кандай оор экенин жазып чыктым. Мисалы, баягыма ажырашты деген клеймо коюп койгондой, көчөгө чыкканда элдин бетин минтип карай албай жер карап баскам. Ажырашты деген кабар чыкканда ар кандай кесиптештерим менен өйдө тааныганы тааныбаган деле ар кандай порно видеолорду жөнөтүп, ар кандай сунуштарды жөнөтүп, ушунчалык мени жөн эле жанагы карышкырдын ортосунда калып калган, карышкырлардын ортосунда, үйүр карышкырлардын ортосунда калып калган улактай сезгем өзүмдү. Мен мунун баарын мен артымда колдоп турган апам эле бар экен, башка эч кимим жок, энедей балам бар. Мен өзүмө өзүм турушум керек болду. Ошондо булардын баарын ачыктап Facebookка чыгара баштадым. Эгерде мага ушундай мамиле жасасаңар, мен силерди бат эле жылдыз кылам деген, уятыңарды чачам, абийириңерди чыгарам деген нерселер боло баштады. Анан бул нерсе дагы башка аялдарга үлгү болуп кете берет экен да, подсознаниеде, чаң сезимде. Анан ушу жан дүйнөмдө кандай ооруп атканын, эл кандай кабыл алып атканын, бойдогу аялдар менен эч ким эсептешпээрин, аны бир мүчүлүштүк катары көрөрүн, элдин баары минтип коркуп караарын, мындай коомго кошкусу келбегенин баарын жаза бердим. Анан мен канчалык дүйнөмдү ачып сырдашкан сайын алар дагы мага ушунчалык бир туугандай жакын боло берди. Анан алар дагы күндө көкүрөгүн ачып, эң аялуу жараларын эч кимге айтпаган, ал тургай өзүнүн энесине оозанып, өзүнүн бир тууганына оозанып айта албаган нерсесин баарын биринчи жолу ушу 30га чыктым, 40ка чыктым, 60ка чыктым. Өмүрүмдө эч кимге оозумду ачпаган жаным сага биринчи жолу айтып атам дегени, бул демек чоң ишенимдин көрсөткүчү да. Бул бир чети сыймык. Назира айым, ошол өзүңүз айтып кеткен жөн эле ойлор блогуңузду кийин китеп кылып чыгарып, ал дагы абдан чоң талкууларды жараткан. Ушул сизге келген тагдырларды бир чогултуп, бир база данных түзүп, же болбосо бир жыйнак кылып чыгаруу пландарыңыз барбы? Көп сунуштар түшүп атат, Назира ушинтип чыгарбайсыңбы депчи. Анан азыр анын үстүнө ойлонуп жатам. Бир аз убактым болуп калса, балким ошондой болуп калышы мүмкүн. Бирок буга каражат керек экен. Анан эң башкысы каражатта мурундагы нерв, сабыр керек экен. Мен ар бир катты окуп эле бышактап ыйлайм. Ар бирин көкүрөгүмө кыскым келет, энелигим ойгонот, эмне кылып жардам берсем ушуларга дейм. Анан кадимкидей башым шишип, кускум келип, көңүлүм айнып, бул болуп көрбөгөндөй оор жүк экен. Бир ортодо мындай болду, мен жалгыз калып калдым. Эч кандай бир мамлекеттик жактан дагы эч ким чалган жок. Жөн эле интернет айдыңда кап жаман болуптур, кошмар, бизде ушундай бекен деген эле каттар менен эле чектелип, анан бирөөлөр чалып, Назира, мен бармын, мен жардам берейин, мен боягынан кол кабыш кылайын деген эч ким жок болуп калды да. Анан кыздар улам тытмалайт, Назира эже жардам бериңиз, мен эмне кылсам болот, кандай кылсам болот, кимге кайрылсам болот деп. Анан бир форум өттү, мамлекеттик кызматкерлер, жанагындай бейөкмөт уюмдар чогулган жерге барып, анан ушундай жарылдым. Жок дегенде телефонуңарды берип койгулачы, жок дегенде телефон чалып, Назира эмне жардам керек деп сурап койгулачы. Мени ушул проблема менен жалгыз кыздар менен жападан жалгыз калтырып койдуңар. Мен аны көтөрө албай атам, мага оор болуп атат деп жалдырагандар. Анан элдин баары бизге чалды, анан бейөкмөт уюмдар телефондорун бере башташты. Анан ошондон кийин, анан азыр болсо мага кандай жардам керек болбосун, элдердин баары жазып баштап, мен телефонумду бер, мен психологмун, мен юристмин, мен буяктан жардам берем деп азыр элдердин баары жазып атышат да, чыгып атышат. Чоң рахмат. Ошол сиздин ар бир историяңыз Facebook, Instagramга чыгып аткан ар бир адамдын тагдыры да. Анан ушул сиз чыгаргандан кийин укук коргоо органдары кандайдыр бир иш алып барабы андан ары? Мисалы үчүн, мен азыр акыркы 17 жаштагы бир кыз жанагы дары-дармекке отуруп калганы, наркотикага. Анан ошол мамасы Назира мен РОВДга, Октябрьскийге жазыптыр. Арыз жазгам, меникин карабай атышат. Кызым азыр жана клиникада жатат, дарыланып атат. Ушундай оор абалда. Анан аны дарыга шыкап коюшуп, очередтешип, кезектешип зордукташат экен. Анан
кызым мама жардам бер деп мага кайрылды, эмне кылсам болот деп мага жазганда, мен ошону Фейсбукка чыгарып, ызы чуу чыгаргандан кийин гана эртең менен турсам, МВДсы, РОВДсы баардыгы чалып, тим эле телефонум укмуш кайнап атыптыр. Анан үйүмө чейин келип, мени алып кетишип, тиги аял менен телефонго байланыштырышып, ал аялды чакырып, анан азыр ошонун үстүндө иш жүрүп атат. Азыр ошол арыздарга жазылып, кайра ошол суракка алынышып, элдин баары иш жүрүп атат, экспертизага кетти дары дармектер. Негизи жалпы жонунан иш жүрүп атат. Анан биз ушинтип баягы өзүбүз элдер минтип коңгуроо какпайын, мамлекет кыймылдабайт экен. Анан мага жазган каттардын баарын эле Назира эже сиз айтпадыңыз беле, ушул номерге чал дебедиңиз беле деп жана кыска номерлерин берсем, аяктан мени эч ким укпай атат, эч ким алба койду телефонду дегендер болуп атат. Арыз жасам, мени бүгүн милициялар шылдыңдашты деген каттар келип атат. Ошондой эле иш кылса мындай мамлекеттен элдин баары эле үмүтүн үзүп калыптыр да. Анан мисалы үчүн сотко өтүп кетсе, ал сот деген жылдап жүрөт экен, анан жылдаганга карапайым элдин акчасы жок. Ошон үчүн мындай баш ооруткулары келбейт дагы. Анан сотко, милицияга такыр кайрылышпайт экен. Анан ошол жарасы менен андан көрө өлсөм өлө берейин деп кайдыгер карап, курмандыктын ордуна болуп мындай калган баягы атуулдарыбыз көп экен да. Назира айым, айтсаңыз, ошол биз сиздин көтөргөн темалар абдан көйгөйлүү. Анан биздин коом дагы деле болсо бир коомдо башкача ойлонгон адамдар көп экен. Ал сиздин комментарийлериңизде бир көбүнчө эркек балдар, эркек полдогулар ушундай болуп жатат. Анан сиздин ушул кылып аткан эмгектериңизге кайрадан мындай бир риск, сизди коркутуулар болгон жокпу? Ар кандай каттар мага коркутуулар башынан эле көп жайт, өзгөчө ар кандай долбоорлорду жазып калганда, коомдук каналда жана көз ачыктардын таймашын жасаганда укмуш коркутуулар келген. Андан кийин деле бир нерсени жазып койсоң коркутуулар келе берет. Азыркыга чейин деле сөгүп сагып, анан мээңди чачырата атып кетебиз деген каттар аябай көп. Сенин тилиң узады, бир күнү бир нерсени көрсөтөбүз дегендер көп. Бар андайлар, бирок ушул жаатта деле баягы милиция кызматкерлери мага келип, кандай көмөк болот, кандай сен бул темаларды көтөр, биз артыңда турабыз деген бир сенин коопсуздугуңду ойлогон бир орган болсо аябай кубандырмак. Жылаңач баатыр болуп эле, артымда эч ким жок болсо, эчтеке жок болсо, Кудай бар деп коюп эле ушул нерсени жасап, ушул жүктү аркалап келатам. Мындай каттар аябай байма-бай келет азыркыга чейин. Анан көбүнчө жанагындай эркектер Назира өз оюнан токуп чыгып атат дегендер көп. Тилекке каршы токуп чыгып атканда жакшы болмок негизи мага. Бирок тилекке каршы өтө өкүнүчтүүсү мунун баары, ар бир окуянын баары чындык болуп атканында да. Рахмат, Назира айым, ошол биздин интервьюну көрүп аткан болгон жаштар же болбосо деги эле ушул насилияга, ушул ыдыкка, зордук зомбулукка кабылып аткандарга кандай кеңеш берет элеңиз? Айтмакмын, унчуккула дейм. Мурун унчукпагыла, оозуңду бас, кой коку, уят болот десе, жок, азыр уят болбойт кыздар. Силер күнөөлүү эмессиңер, силер өзүңөрдү кир сезбегиле. Мага бүт жазгандарым бар, актанып жазат. Назира эже, мен калың куртка кийип жүргөм, узун куртка кийип жүргөм, мен узун көйнөк кийип жүргөм. Кеп кийимде эмес кыздар. Силер тим эле эмне балекет кийип чүңкөнүп килейген журканга чүңкөнүп алсаңар деле зордуктай турчу киши зордуктай. 4 жаштагы, 5 жаштагы кыздарда эмне жазык? Биздин коом кунажын көз сүзбөсө анан бука жүгүн үзбөйт деген макалды жоготушубуз керек. Кызды 40 үйдөн тыюу деген макалды жоготушубуз керек. Бул нерседен биз чыгышыбыз керек. Биз азыр кызды 40 үйдөн колдоо деген нерсени чыгарышыбыз керек. Кунажын көз сүзсө да бука жүгүн үзбөш керек деген нерсени чыгарышыбыз керек. Биз азыр, сен эгерде ошол жылаңач аялды көрүп атасыңбы, сенин айып сенин көзүңдө деш керек.
Эмне үчүн биз дайыма эле кыздарды тыя беребиз? Эмне үчүн эркектерди тыйбайбыз? Эмне үчүн кыздарга эле ыйман кириш керек экен дагы эркектерге ыйман кирбейт? Ошонун баары эмне үчүн мен эле бул теманы көтөрүшүм керек? Эмне үчүн белгилүү адамдар эмне үчүн бул теманы көтөрбөйт? Эмне үчүн диний аалымдар бул теманы көтөрбөйт? Эмне үчүн? Ошон үчүн эркектер эмне үчүн талкан жутуп алгандай унчукпай атасыңар? Силер да унчуккыла, айткыла. Биз эркектер эмне болуп баратабыз? Келгиле ойгонолу, биз аялдарды коруйлу, кордобойлу деп эмне үчүн айтпайсыңар? Эмне үчүн унчукпай атасыңар? Анан кыздарга айтам, ошо кыздар, силер жалгыз эмессиңер. Ойгонгула. Ар бирибиз өзүбүздүн жашообузга өзүбүз эле жоопкерчиликтүүбүз. Келгиле тургула, айткыла. Бул нерсени жашырып койбогула. Силер кир эмессиңер, силерде күнөө жок кыздар. Психологторго сөзсүз баргыла. Жана жаныңарда жанагындай көзгө чачкан перцовый немелер болот го, ошондойлордон алып жүргүлө, жана тогура турчу нерселерден алып жүргүлө, атайын шаймандардан алып жүргүлө. Жаныңарга бир нерсе салып алгыла, күрөшкүлө ал нерсе менен. Жаныңарга жуутпагыла эч кимди. Анан зорлуктап койсо унчукпай калбагыла, сөзсүз түрдө айткыла, жакыныңарга айткыла, болбосо жазгыла. Ошентсеңер эле бул маселени көтөрүп чыгабыз. Телефонго тартып алсаңар да болот. Бирок мындай унчукпай өз жараңар менен өзүңөр эле жекеме жеке калбагыла. Анткени мындай учурда өз жашоомо өзүм кол салгым келип атат деген кыздар аябай көп. Мен жашагым келбей атат, мен өлгүм келип атат Назиреже дегендер көп. Өлгөндө пайда жок. Андан көрө келгиле күрөшөбүз, келгиле чогуу болобуз. Ошондо бир команда болуп, үнүбүздү ачуу айкырыбызды чыгарганда бул нерсени жеңе алабыз деп ойлойм да. Чоң рахмат. Ушул бизде абдан көп зөөкүрлөр көп болуп аткандын себеби эмнеде? Мыйзам иштебей жатабы, же өзүбүздүн традициялык ошол коомубуздабы, же диндеби? Бул көйгөйдүн өзөгү кайсы жакта? Сиздин оюңузча? Бардыгы бир эле тарапты күнөөлөш болбойт, бул ар тараптуу. Ооба, мыйзам такыр иштебей эле. Педофилдерди мисал үчүн өткөндө бир блогерлердин чогулушунда ушул сөздү угуктум. Жанагындай түрмөгө отургузушат дейт. Алар тим эле алардын укугу сонун корголгон дейт. Жанагы жана эс алуучу жайларда жаткандай эле жатышат, эртең менен тамагын ичишет, анан ары бери басып келишет. Ушинтип эле аяктан эл камалып кетебиз деп коркпой калган дейт. Анан келгенде мурун мисал үчүн зордуктоо менен отурса, аларды ал жактан дагы кыйнашчу эмес беле, азыр андай эмес дейт. Ооба, мен ошондоймун деп туруп, очойгон акчаны алып келип туруп берки караларга берип коет дейт дагы. Анан кутулуп алат дейт. Ошон үчүн мындай жазалаган жок болуп атат. Аларды эч ким жазалабай атат. Алардын жазасын мыйзам деңгээлинде катуулатышыбыз керек, чара көрүшүбүз керек. Бул бир. Экинчиси, ар бирине өз баласын татыктуу өстүрүш керек. Эркектерди баягы аялды сыйлаганды үйрөтүшүбүз керек. Аялдарга боло берет, ой, эркегиме, балама тийби дей беребиз го илгерки. Илгерки тарбиябызды жоюшубуз керек. Азыр балдарыбызды туура аялды сыйлаганды үйрөтүшүбүз керек. Аялдарды минтип кысым жасап, сен аялсың, сен кызсың, отур үйдө дебей, тескерисинче кыздарыбызга билим беришибиз керек. Аларды өстүрүшүбүз керек. Алар өзүнүн укугун коргой алгандай, алар күчүн көргөзө алгандай болушубуз керек. Ошон үчүн бул баягы энелер аябай суранат элем, балдарыңарга жакын болгула, сырдаш болгула, көкүрөгүндө эмне жатканын билгиле, кагып кууп койбогула. Ал балким бир нерсесин айта албай аткандыр. Эл эмне дейт, койгой дебей, балаңардын кызыкчылыгын өйдө койгула, балаңардын психикасын өйдө койгула, ден соолугун өйдө койгула. Анан мисал үчүн мага кат жазып атышат да, мен 1 жаштагы кызыма атасы кол салып атат, же болбосо 4 жаштагы кызыма кайнатам кол салып атат дейт дагы. Мен эмне кылайын деп менден сурашат. Элестетиңиз, балаңа чымчык деле жылаандан баласын коруйт экен, болгон аракетин жасайт экен. Ошо чымчыкча жоксуңарбы? Ошон үчүн айтат элем да, 111 деген кыска номерлер бар. Жазсаңар, жана Минюсттан немесине юристтерди алсаңар болот. Бардык нерсени кылсаңар болот кыздар. Жөн эле мен эмне кылам, колуман келбейт деп отура бербегиле дейт элем.
Чоң рахмат Назира айым, биздин да убактыбыз аягына келип калды. Сиз ушундай чоң бир абдан чоң көйгөйдү, абдан оор жүктү өзүңүзгө көтөрүп атасыз. Сиздин кылып аткан ишиңиз үчүн дагы терең ыраазычылык билдиребиз. Ишиңизге мындан ары да ийгилик. Анан сиздин кийинки кылган ушул тараптагы эмгектериңизге мамлекет же башка бейөкмөт уюм болобу, баардыгы чогуу кошулуп, баарыбыз чогуу ушул жүктү чогуу көтөрсөкпү деген тилектерим бар. Рахмат сизге. Аябай жакшы болот эле. Рахмат, жакшы турыңуздар. Саламатта калыңыз. Чоң рахмат.